Мекеним Кыргызстан партиясынын Ош облусундагы үгүткербени Кара Суу шаарында жыйынтыкталды. Ар бир облуста партия талапкерлерин шайлоочулар жылуу тосуп алып жатышты. Өкүнүчтүүсү көпчүлүк оппоненттер үчүн Мекеним Кыргызстан партиясы негизсиз жана текшерилбеген чабуулдардын бутасына айланды. Мында адилетсиз жол менен каршылаштар күчтүү атаандаштан кутулууга аракет кылышкан, бирок жыйынтык чыккан жок. Кандай гана сөз болбосун, жаман сөздөрдүн бардыгы эч качан жабышпайт. Чындык ийлет бирок сынбайт. 4 октябрда 4 номердагы Мекеним Кыргызстан партиясын колдоп бересиздер деген терең ишеничтемин. Мекеним Кыргызстан партиясынын Ош облусунун Кара Суу шаарында өткөн жыйынтыктоочу жолугушуусуна саясатчыларды жана партияны колдоого болжол менен 20 миңден ашуун адам чогулду. Бул жерге Кара Суу шаарынын эли эмес, ага жакын жайгашкан бардык айыл өкмөттөрдүн эли келди. Үгүт маалында партиянын талапкерлери өлкө боюнча шайлоочулар менен жүздөгөн жолугушууларды өткөрүштү. Үгүт кербендери бардык аймактарды кыдырып, бардык жерде талапкерлер карапайым калктын колдоосуна ээ болушту. Мекеним Кыргызстан партиясы колдогон, ишенген жана ушул саясий бирикмеге добуш берүүнү чечкен ар бир адамга терең ыраазычылыгын билдирет. Бизге убакыт келди. Бүгүн алдыга жүрө турган, жаңы программаны коштой турган, жаңы команданы үндөй турган мезгил. Бүгүн саздан чыгарып, өкмөттү түзүп, жоопкерчиликти ала турган бул Мекеним Кыргызстан партиясы. Кыргызстанды жакшы болуш үчүн, Кыргызстанды келечеги үчүн, бир өзүнүн күчүнө, бир өзүнүн харакетин кылып, Кудай кааласа Кыргызстан бир жакшы ривожланган давлаттар катарында болот да. Мына Матраев Искендер мисалы үчүн көп сатылгандар. Мектептерди курду, спорт залдарын курду, карапайым элге жакыр көп балалуу үй бүлөлөргө абдан жакшы жардамдарын берди. Ошондуктан мен ушул партияга добуш бергим келди. Себеп биз күчтүү партиябыз. Себеп биз айткан убадабызга турабыз. Айтканыбызды аткарабыз. Ошон үчүн бизди көбү көрө албай. Ар нерсе сөздөрдү сүйлөп атат. Аз сүйлөгөнүбүз менен биздин колубуздан жумуш кылыш, элге кызмат кылыш, элдин жүгүн арттырыш мына биздин колубуздан келет. Өлкө Мекеним Кыргызстан партиясын тандайт. 4 октябрь 4 номердеги Мекеним Кыргызстан партиясына добуш бериңиз. Мекеним Кыргызстан ар бир кыргызстандыктын партиясы.